Зульфия эже, эми үйүңүздү көргөзүп, таныштырып чыгайын эми, толук, Үйүңүз кандай жасалыптыр, эмнелер коюлуптур, кантип бүтүптүр, адашып кетпеңиз. Сиз го адашпайсыз, бирок ошентсе деле үйүңүздүн бүткөнүн сизге көргөзүп чыгайлы. Жагабы экен, жакпайбы экен дегенде, Жана занавесканы көргөнсүз, дагы бир сирамдай көрүп өтүп кете берейли. Ооба. Мынакей. Эмелериңизде, паровойлоруңузду бүт краскаланган. Паровой ысык сонун экен, кол тийгизбейт экен, аябай ысык экен, жылуу. Анан эсиңиздеби, сиз мага биринчи айтканыңызды айткансыз. Могул жерден шамал кирет. Ушул жерде эле жамап койсоң болду медер дегенсиз, билесизби? Ооба. Могул жерлерде пена көрүнүп турат эле, пеналар. Пеналар көрүнүп турат эле го. Көрүнүп турчу. Ооба, мындай көрүнүп турат эле го, сары болупчу, билесизби? Мына ошолордун баары жабылып. Анан балконуңуз бүткөн, бирок балкондо ашыкча буюм тайымдарыңыздын баардыгы бар экен. Баягы балконуңуздагы эски айнек бар эле го. Мына жерден ачып көргөзөйүнчү, мынакей. Ошол эски айнек бар эле го балконуңуздачы. Балкондо. Эски жыгач айнек. Ошонун баардыгы жап-жаңы мындай болгон, пластик айнек болгон. Аз чыкса болбойбу балконго? Балкондо ашыкча эмелериңиз бар да, буюм тайым эмелерчи, ооба. Ошолор турат балкондо. Мынакей азыр бирок нерден көрүнүп турат. Потологу, айнеги, стенасы баардыгы бүткөн. Толук бүткөн. Балкондо жада калса жайда ошол жерге салкындап чыкса да болот. Мына ушундай. Айнекти эме парданы мынтип тартасыз, мынакей жабасыз. Эмелер гүлдөрүн байкадыңызбы? Гүл. Булар. Бул жашыл свет эже. Жашыл свет. Бул жашыл светти пайгамбарыбыз эң жакшы көргөн свети жашыл свет болгон да. Меккеде, Мединада дагы пайгамбарыбыздын мечитинде так эле ушундай кадимки бейиш бакчасы деп аталган. Пайгамбарыбыз минбар менен үйүнүн аралыгынын ортосун бейиш бакчасы деп атаган да. Мына ошол жерде так ушундай светте өзгөчө бир килем салынып турат. Ал жерге 2 рекет намаз окуп, намазыңда эмнени суранган болсоң, иншалла Кудайым ошол суранганыңды берем деген экен да. Бардык ошол жерге сөзсүз кирип, 2 рекет намаз окумайынча чыгышпайт. Жүрүңүз. Дагы көргөз баштай берейин. Мондай жаңы төшөктөрдү ырастап бериштир мынакей. Эжелер. Жастык дагы даярдап атышат экен. Баса бериңиз. Мынол деген обой мынакей. Бул тарабы гүл обой, гүл. Бул жагы гүлдүү обой. Баса бериңиз. Мынол жерге же точкаларды жаңылаганбыз. Мына мен көргөзөйүн да. Мынол жерге бүт точкаларды койгонбуз. Баягы аппараттарды зарядка сая турган. Электрический точка. Бул жерде бар. Мынол астында дагы бар. Электрический эме, мына кулагыңыздын аппараттын точкаларын ушул жерге сайып, нерге коюп коесуз. Компьютердин. Ооба, түшүндүңүзбү? Баса бериңиз. Мен дагы көргөзөйүн. Тазаланып калган башкача болуп атат. Көптөн бери кармай эле кийме болуш керек. Таптаза болуп калыптыр. Мына компьютердин столуңуз таптаза болуп калыптыр. Мынол эшикти көргөнсүз, бул 2 ачмалуу эшик, мынакей ачып жаап көрүңүзчү. Мына бул жагы бир жагы. Бир жагы мынол жакта, мынакей. 2 ачмалуу эшик, мындай заманбап. Жүрүңүз дагы мен кухняларыңызды. Пол байкап калдыңыз, Полдорду көрдүңүзбү? Мынол ооба. Байкадыңызбы? Астына утеплёны багында жылуулук фольгалар ташталган багында, пеноплекс жылуулукчу. Ошо жумшак. Ооба. Анан мынол эмени байкадыңызбы? Плюнстар бар берилген кыскасы, ооба. Жүрүңүз. Бул деген обой. Эң серьезный обой мындай. Бандай хай-тек стилде жасалды да бул эмеңизчи, квартираңыз. Түшүндүңүзбү? Баса бериңизчи, көрөбүз дагы. Кухняны көрүп келе берели, Кухняны көрө берели. Нол жерде эшик жок, эшигиңиз алып салдым. Мен эшикти кайра сыйпалып. Мынакей, бул жер
Мен бая айтканмын го өткөндө мынтип арка кылып койгонбуз мына могул жерден арка. Үстү арка кылып койгонбуз ооба. Анан могул эшиктин нерде дагы бир улама бирдекелер бар, аны алып ушул жер ушундай форма болду да мынакей. Баса бериңизчи. Мынакей. Чын вообще эле башкача болуп калган го. Бул жагын өзүңүз караңызчы, эмне бар, эмне жок, өзүңүз билиңизчи. Бу кафель. Ачып көрүңүзчү, ачыңчы. Ана ичине жуулган идиштерди саласыз. Уже идиштер салып турат. Ооба, муну могул жагына саласыз, үстүнө саласыз мына. Жуулгандан кийин саласыз. Жуугандан кийин. Акытып аткансыңар өңү. Ооба, аппак. Ооба. Бuyakta дагы. Бул жакта дагы. Бул мында өйдө көтөрүлөт. Ооба. Бuyakта кесе, сахарница, вареница. Ошол өзүңүздүн ооба идиштериңиз. Кайра жаап көрүңүзчү, тартыңчы. Машалла мынакей. Бул вытяжка. Вытяжканы бул жерде басат. Ооба, ошол жерден азыр токко сайылбай турат экен да, токко сайса иштейт. Бирок күйгүзөрдө муну басам же эки эле кнопка бир эле. Мына жерде турат. Муну басам, өчүргөндө, ушинтип. Ооба. Бир, до конца. Мына 1 2 ооба. Бучу эмне? Бул деле кошумча окшойт, билбейт экен бул эмнеси экен. Бул лампочкасы, лампа. Лампочка. Ооба. Дагы эмне бар экен? Так, азыр бул жок. Астыларын көрүңүз. Бул газ плита. Газ плитаңызды кана мындай кылыңызчы. Мынакка коюп туруп көрүңүзчү. 2 комфортка. Өзүңүз айткансыз го 2 көздүү депчи. 2 көздүү деп. Булар эмне? Эмелер жандыра тургандары да, жандыра турган ошол жерде эле. Жөн эле кана мына күйгүзүп көрөлүчү мынакей. Муну койсо. Мындай кылып туруңузчу. Туруп туруңуз, азыр туруп туруңуз. Эже, мурда сиз билесизби, биринчи баягы эски газыңыз менен спичка менен күйгүзөт элеңиз, билесизби? Буда спичка колдонбойт экенсиз. Мына колуңуз менен иштетиңиз. Мына мындай кылып туруп басасыз. Басып турсаңыз, кармай бериң, коркпоң. Тырс угуп атасызбы? Эми мына басып туруп бурайым. Токтоң. Мына кармайсыз дагы. Эмне болду? Үйрөнүш керек экен. Байкадыңызбы? Күйүп атат азыр, Күйдү. Ооба. Анан өчүргөндө наоборот. Өчтү. Так, эми күйгүзөм азыр. Күйгүзүп көрүңүз, кана. Так. Жок, мындай кылыңыз. Басың. Басып туруп. Басып туруп. Бураң. Бурай бериң. Басың. Басып турасыз. Басып туруңуз. Болду, күйдү. Болду, күйдү. Ооба. Өзү мындай чоң болбойт дейт да. Нормально өзүнүн немеси менен күйөт. Ооба. Болду, иштеди. Түшүндүңүз, Бул жакта дагы полка. Ооба. Казан. Эми суу каерден чыгат экен? Сууңуз кандай кылып чыгат экен, көрүңүзчү. Микроволновка.
Суу чыккан жериңизди көрүңүзчү. Суу чыккан жер. Идиш жууй турган жериңиз. Чыккан жер. Идиш жууйт окшойсуз, э? Өзүңүз табың. Машалла, өзүңүз кадимде иштетип атасыз, э? Звукту угуп атасызбы, звукту? Башкача такыр болуп атат. Эмнеси башкача болуп атат, эже? Өзүмдүн квартирамда эмес болуп атам да. Я. Өзүмдүн квартирамда жүргөндө эмес болуп атам. Эмнеге? Такыр башкача. Өзү өтө эле баягындай өтө эле кымбат, дорогой деле эмес, мындай простой эле. Ну мындай билбейм. Серьезный да мындай? Жоп-жөнөкөй. Сен мындай силер көрүп атпайсыңарбы? Анан мен буга чейин өзү мунул материал деле эми простой дегеним кандай? Өтө чоң деле болгон жок да. Эми чакан комнатаңызга ылайыктуу болду да. Анан бирок мунул материал ламинат, жакшы материал. Жакшы материал. Анан могул жерде светильниктер бар эже дагы. Сиз азыр боюңуз жетпейт. О, үстүндө мен айттым элем го. Боюңуз жетпейт. Жогоруда светильник бар, светильник. Өзү күйөт да. Жок, күйгүзөт. Включатель менен күйөт. Анан бул жакта дагы бир эмеси мунун микро вытычканын эмесин кое эле экен. Гофрасын бул жактан коет экен буюрса. Жок, мисалы менен айтканым буга чейин мен үйүм такыр башкача болчу да кетип атканда. Анан азыр үй макулшодун эле, однокомнатный бурулуш залга барганым, кухняга келгенимчи. Кухняда, конечно, уже эшик жок, арка. Мен по привычке уже эшикти издеп жүрөм да, сыйпалапчы. Анан кухня, чын айтсам, такыр башкача болуп калды. Деги эле бул биздин үйдө, бул квартираларда чоң эмес да кухня, кичинекей. Анан мисалы мен бирде кишиде көргөн эмесмин, кухонный уголокчу. Ой, кухонный уголок дейм да, кухонный гарнитурдучу. Анан мондай плитканы деле эч кимден көргөн эмесмин, однокомнатный квартирадан. Анан жаркын эже айтып калды, ушу заказ кылынган депчи, по заказу. Сиз муну айтып атасызбы, мунуларбы? Кухонный гарнитурлар. Потому что Ооба, бул деген заказ менен ушул местаңызга жараша ылайыктуу заказ менен жасалды да. Мен билген эмес болчумун ушундай заказ менен кылынат экен депчи. Силер айткандай мен элестетим, такыр башкачараак болчу, анан өзүм сыйпалатканда такыр башкача болот да. Анан чын айтсам, Но кафелди да байкап атасызбы мындай? Кафель, как кирпичный. Как обойду байкадыңызбы? Чисто супер моющий обой. Ооба, аппак эле обой, мындай классик. Үйүңүз чисто хай-тек болуп жасалды да? Классик болуп. Классик, ооба. Анан мына бутуңузду көрдүңүзбү? Палас, бул жака дагы паластар салынган. Жумшак. Жумшак. Бул жерге дагы айнек бар да илинген. Айнек бар да, айнек. Көрдүңүзбү? Бул дагы жаңы айнек бар да. Холодильник бул жакта эшик. Бул өзүңүздө эле холодильниңиз. Эми жүрсөңүз, эң негизги бул өзүңүздө эле холодильниңиз, өзүңүздүкү эле холодильниңизчи. Өзүңүздүкү. Эми басың, главный жакка кирейли азыр, басыңызчы. Бул жак эмне экенин билесиз да, бул жак эмне? Бул жактар аткана. Кириңиз, ичин көрүп чыгыңыз, ичинчи. Эшик мындай. Ооба. Мынакей, машалла. Эшик эме күзгү же жок, өзү көрүнбөйт. Ну, стеклянный, черный, капкара.
Могул жакты көргөзөлү баскыла. Мынакей. 5 менен алсаң 5. Мынакей эже. Бул жер мынакей эмеңиз. Умывальник, ооба. Алсырактан неме аласың? Бул умывальник. Сууну ачып көрүңүзчү. Мынакей умывальник. Соң дейсиңби? Саман койгуч. Самын салгыч. Зубная щетка, паста. Күскүдөн өзүңүз көрүп жасанасыз демби? Буйруса өзүнү көрүп калам. Буйруса. Мынакей мына жакты көрүңүз. Ваннанын немеси. Мынаны басасыз дагы. Каяктан суу чыгып атат? Душой. Кааласаңыз. Бул жагынан чыгат. 3 бөлүктөн чыгат. Кааласаңыз нол жактан чыгат. Бул жакта иштебей. Нол жерден настройка кылат. Настройка бурайт. Бурасаңыз бураңчы. Токтоң. Дагы бураң. Оңго солго. Болду. Үстүнөн чыгып атат. Мынакей ушундай болду. Азыр эми бардык ванналарга ушундай коюп калышты да. Кафелдер мындай гүлдүү, мынол жери гүлдүү. Үстү аппак кафел. Асты как серый кафел, мынол жер гүлдүү кафел. Ушундай. Ваннаңыз дагы жаңы. Жаңы ванна. Ак, аппак. Бул биз Россияда жүргөндө эле эмелер го. Россиядачы, Санкт-Петербургда, Москвада квартираларда жүрдүк, жашадык го. Ошондой элеби? Мага ошондой сезилип атат да, дагы эле ошол жакта жүргөндө болуп атам да. Эже, мен сизге бир нерсени көргөзөйүн дагы, бассаңыз, мындай кылсаңыз. Эмнени көргөзүшүм мүмкүн азыр дагы сизге? Сизге дагы мен эмнени көргөзүшүм мүмкүн? Ванна. Жай, ал эмес. Эрмек мырза, мына Эрмек агабыз алып берген стиральный мына. Жап жаңы мына нол жерде кнопканы басасыз. Нол жерде мына биринчи кнопканы бассаңыз. Сигналды уктуңузбу? Жанды. Биринчи. Өчтү кайра. Жандырасыз. Анан нол жерди бурайсыз мына. Биринчиси хлопокту жуйсуз. Экинчи спортивный, үчүнчүсү деликатный дейт, төртүнчү шерс, бешинчиси интенсивно дейт, алтынчысы быстро дейт, жетинчиси полосок дейт. Кайсыда туруш керек? Сиз кайсыны каалап жууйм десеңиз, мынантип бурап коюп кое бересиз. Минуталары бар ал жерден. Түшүндүңүзбү? LG деген неме. Эң жакшысы ооба. Мынакей Эрмек байкенин алып берген жаңы стиральный. Мына ошондой. Эмеңиз дагы жаңы, унитазыңыз дагы жаңы. Унитаз дагы, ооба. Урматтуу достор, мекендештер, Зулфия эжебизге үйдү биринчи жолу азыр көргөзүп атабыз. Кече да акыркы ошол немелерин үйдү ичин толтурдук. Мол занавескаларын, палас килемдерин, мына прихожкадагы мына мебелдерин 8800 сом дейт ценасынан бери турат мына. Ушуларынан бери алынды бардыгы, Эмнени издеп атат? Ал буларды көрсөткөн жоксуң. Ошо калып кеттир. Ал бул ключ экен, ключ. Стиральный машинанын ключү. Мына ошентип бардыгы бул үй мындай айтканда бүттү. Жада калса мына автоматтарына чейин бардыгы заманбап болуп бүттү. Үйдү көрүп атасыздар.
бир сыйра көргөздүк. Патологунун бардыгы натыйжный патолог болду кыскасы. Керемет. Мына ушул эжебиздин бир эле операция маселеси эле бүтпөстөн толук үйү дагы бүттү. Мына ушул үйүн көрдүңүздөр, бардыгын көргөзүп Зульфия эжеге үйдү тааныштырып чыктык. Машалла. Зульфия эже, эми өзүңүз Сен айлантып кайра Санкт-Петербургка алып келгенсиң го. кандай дейсиз, кайталаңчы? Кайра Кайра. кайра Санкт-Петербургка алып келип койдуң го дейм. Эмнеге? Үйлөр ушундай го, квартиралар. Бул жакта деле ушундай үйлөр бар эже. Бул жакта деле ушундай үйлөр бар. Сен эмне? Бул жакта деле ушундай үйлөр бар. Мен көргөн эмесмин да. Ошол себептен мага өзүмдүн үйүмдөй болуп өтөт да. Эже үй жактыбы ошону айтыңчы. Жакты, чын айтсам мындайды күткөн эмес болчумун. Аябай эле эми мага кайра жаңы бул үйүмө кайра көнүш керекмин да. Бардыгы современный. Эмнесине көнүшүңүз керек? Мебель, кухонный гарнитур, Дагы. газ плитага көнүш керекмин. Бардыгына Кыйын эмеспи? Эми аны оңой эле көнсөңүз болобу? Кыйын болбойбу? Эми үйрөнөм. Үйрөнөсүз да. Үйрөнөм, ооба. Бардыгы жеңил эле, ал жерде кыйынчылык нерсе жок. Коркунучтуу, кооптуу нерсе жок. Ооба. Үйрөнсөңүз болот буюрса, Ооба. Негизгиси үй жакты да негизгиси, Жакты дегенде еще малы айтылган. Аябай жакты, өлө жакты. Буюрса. Ушул үйдө жакшылыктар болсун эже. Рахмат. Жалаң тойлор гана болсун, Рахмат чоң. Подхалимса деп айтпа. Ар бир нерседе ушинтип эже мени кулагына аппарат алып бергенде бир чыгып, бир өт. Кечээ болсо көз азиздердин магазинине барып, ушундай нерселерди алып берсем, медер деп мени издеп келип, дагы эмне кылат экен десем, дагы бетимен өп атпайбы, ушундай бир жүрөгүнүн ыраазычылыгын билдирип атат чындыгындачы. Албетте бул эже үчүн өзгөчө бир белек болду. Больницадан чыкканда дагы бир ушундай бир кубанып, сүйүнүчүн бөлүшкөн. Андан кийин могул экинчи кулагына аппарат алганда, ушул аппаратты деле кыялындагы аппарат эле, бул эжеге керектүү аппарат эле, бирок баягындай ар нерсемди эле айтып эле медерге жүк боло бербейин дегендей кылат экен да, көрсө анан ошо кыялындагы нерсесин орундатканда ушундай сүйүнүп, бир кубанычын бөлүшүп, аябай бир башкача ыраазычылыгын билдирет да чындыгында. Ушул эже, Зульфия эже, үйүңүздө жалаң тойлор, жакшылыктар болсун, буюрса. Ооба, ушул үйдө эми жакшылыктар болсун, жаманлыктар болбосун. Ушул үйгө жакшы инсандар келсин. Баягы көп эмне дейт эле, көп тапочкалар көбөйсүн. Буюрса. Турмушка чыгып. Буюрса. Ооба, көп адамдар, жакшы инсандар келсин. Буюрса ушул үйлөрдө жалаң тойлор, жакшылыктар болсун иншалла. Ушул үйдө сиз дагы агарып, көгөрүп, көп жашаңыз, сизге насип кылсын буюрса. Ушул үйүнө дагы жардам берген, биринчи кулагына да эле чыкканбыз, бирок ортодо ушинтип, ортодон үйүн баштап бердик. Албетте кээ бир инсандар туура эмес түшүнүп алсаңыздар, мен кечирим сурайм. Ниетке жараша болот экен, ниет кылдык. Ушул үй дагы бүтүп, заманбап үй болуп калса, ошол жерде жашаса дедик элек. Мына үй дагы бүтүп кетти кадимкидей. Сонун болуп, ушул эже дагы элдин катарындагыдай үйдө жашаса экен деген ниет болгон. Мына үй дагы сонун болуп бүтүп кетти негизгиси. Ошол туугандар, кулагына деп жардам бергенсиздер. Мына ошол жардамдын аркасынан үй дагы бүттү. Көзүнө деле бардык, көзүнө деле бүтүрүп жетишебиз деген ниет болгон, бирок жообун өткөндө сиздерге бөлүштүм. Буюрса, алдыда дагы көрүшөбүз, достор. Эжебиздин бир кубанычтуу, сонун жашоосу башталды чындыгында. Сонун өзгөчө бир кубанычтуу жашоосу башталды, эже. Сонун жашооңуз башталды эми буюрса, эже. Ооба.
экинчи жашоо, жомок жашоом башталды. Мен ошо айтып, буга чейин эле айтып жүрдүм го видео тартылып аткандачы. Мен кайрылуу кылган ошол кулак жөнүндө эле кайрылуу кылгам. Ошол операция кылдырып бергенге ошол каражат чогултуп берсем элим депчи. Андан кийин ошол 29-январда шаардын алдында 28-inde мен ага чейин сенден сурагам декабрда. Ошол жанакы терезе жактан аба кирип атат, ошол жактан. Жана мен айткан көргөзгөн жерде. Ошол жакта шамал кирип аткан ошол жакта бүтөп киши тааныштарың болсо ошол жактан жардам берчи деп сурангам. Бирок эми ачыгын айтсам мен мурда эле кыялданчымын. Потому что бул үй көп жылдан бери ремонт жасалган эмес. Көздө адам киргенде эми байкайт да, что ушул үйгө, квартирага ремонт керек, жасаш керек экенчи. Анан аны көрбөгөн мен деле өзүм билчимин да, үй мындай аябай начар акыбалда экенинчи. Анан бирок ичимде кыялданчымын. Анан 28-inde ошо эртеси чыгаардын алдында сен айтып калдың, ошо ремонт жасайм эже депчи. Анан ошол Меримбек да келип калыптыр. Меримбекти чын айтсам мен күткөн эмес болчумун, Жаркын эже айткан эмес. Мен үчүн дагы ал дагы сюрприз болуп калды. Анан ушинтип ремонт да жасалып калды. Күтүлбөгөн сюрприз болду. Чын айтсам азыр үйүмдү тааныбай жатам. Үйүм бул эми чын айтсам үйүм мурункундай эле мындай бурулуш эмелеричи. Бирок бардыгы жаңы. Ошол линолеум, плинтус, стенкалар, обой, кафель дегиле мындай жаңы үйгө киргенде эле болдум да. Чын жаңы башка үйгө киргенде эле болдум. Андан тышкары көзүмдү деле чын айтсам ойлогон эмес болчумун. Ал үчүн буга чейин мен жайында Исманкуловдукуна барып көзүмдү тартып обследование бир сире кылдыргам. Анан аяктан ошо глазное давление деп эле айтып коюшкан да. Башка давление, башка диагноздорду айтышкан эмес. Глаукома, катаракт депчи. Аны Россиядан билдим мен. Ошол эми элим мен үчүн көп нерсе кылды. Кантип мен ыраазычылыгымды билдириш, чын айтсам билбей турам да. Рахмат деп айтып коюш мен үчүн бул аз. Анан чын айтсам өмүр бою ушул кыргыз элим кылган жакшылыктарын эч качан унутпайм. Ар дайым дуба кылып турам. Болгон ушундай ыраазычылыгымды эле билдире алам да, башка. Элиңиз эже, элиңиз сизден эчтеке деле күтпөйт. Бир гана күткөнү сизден чын жүрөгүңүздөн дайым токтотпой, унутпай берип турган дуаңызды гана күтөт. Дуа гана берип турсаңыз, элиңиз ыраазы иншалла. Ар бир таң атыш менен кошо эли журтуңузга дуа кылып, мына менин угушума себепкер болгон, мына менин үйүмдүн бүтүшүнө, ушул үйдүн ушундай заманбап бүтүшүнө себепкер болгон жалпы кайрымдуу, берешен, өзгөчө кыргыз элимден Аллахым ыраазы болуп деп бир өзгөчө дуаңызды берип турсаңыз, элиңиз сизден ыраазы иншалла. Ошону гана күтөт сизден болгон элиңиз, сарсан болбоңуз, Анан ошол элиме Алла Таала ыраазы болсун демекчилим. Чын мен мындай чын айтсам мындай колунда бар бизнесмен, депутаттар бирөөсү жардам кылган жок. Алар эми чын айтсам колдорунан келмек болчу да. Анан карапай элим ошол рызкылары менен бөлүшкөнү абдан эле мен үчүн күтүлбөгөн болду да, күтүлбөгөн чын. Эми сиз жанагы депутат жана башка деп атпайсызбы? Аларга капа деле болбой эле коюңуз. Жок, капа балким сизди көрбөгөндүр. Балким көрсө дагы алардын жүрөгүнө Кудайым ушундай бир салбагандыр. Адамдын чөнтөгүнөн мурда жүрөгүнө салбаса, ишти жасаш кыйын. Биринчи Аллах Таалам жүрөгүнө салыш керек. Чөнтөгүнө тыйын салган менен миллионерлер дагы бул ишти жасай албашы мүмкүн эжеке. Ошон үчүн баардык Алланын буйругу менен ниетке баглык. Кандай ниет болсо ниетке жараша болот эжеке. Баардыгы ошол жүрөккө жараша. Капа болбоңуз эч кимге. Мен капа болгон жокмун. Кайрадан абдан таң калдым. Ошол карапай элим
өздөрү балдарын багышып иштеп анан ошого карабастан алар өздөрүнүн рызкылары менен бөлүшүп жатканын айтчу. Мисалы мен ошол биз лор больницага Бишкектен барды элекко. Ошондо Сабира эже мындай көп баласы бар экен, балдарын өзү багат экен. Анан ошондо дагы канча мага ошол пакет андан тышкары белек кылды да. Анан чын андай дагы кишилер дагы көп да. Баары жакшы болот, сарсанаа болбоңуз, буюрса элибизден Аллах таалам эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Сизге Кудайым ден соолук берсин. Мындан кийин оорубаңыз, бар болуңуз, көп жашаңыз, ушул үйдө агарып көгөрүңүз. Не только бала чакалуу эле болбостон, небере чеберелүү да болуңуз буюрса, ошол күндү көрүңүз, Неберем деп ушул неберелериңизди сүйүнтүп отурган күндөргө Кудай жеткирсин эчке, Рахмат. Кудайым буюрса. Ушундай урматтуу мекендештер, мынакей Зулфия эжебиздин жаңы бүткөн сонун заманбап шарттагы, Зулфия эжеге ылайыктуу шарттагы үйүн мен сиздер менен бөлүштүм, көргөздүм. Үйдө кемчилик жок чындыгында. Жалгыз башына жалгыз жашаган Зулфия эжеге бардык шарты бар. Газ десең газ, суу десең ысык суу, муздак суу, микроволновкасы, мол мебелдери өзгөчө, стиральный машинасы, холодильниги, санузелинде өзгөчө условия, жатакана бөлмөсү, залы өзгөчө, негизгиси үй жылуу, полу жылуу, ошол негизги шарт ошол туугандар. Сиздердин баардык ушул жардамыңыздардын аркасында ушунун баардыгы. Анан бизде өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин Ак ниет аманат коомдук фонду же биздин Ак ниет аманат коомдук фонду эч качан бир ишти чала таштап, чала калтырып кеткен эмеспиз. Ар бир ишибиздин аягына чыгарып келгенбиз. Дагы да чыгара беребиз. Иштептеп эле эл көрсүн, кожо көрсүнгө эмес, Кудай көрсүн. Бирок ошол жашаган, ошол пайдаланган адам дагы бир ыраазы болуп пайдалана тургандагыдай бир ушундай аягына чыгарып, жөн эле үйдү бүтүрүп койбостон ичин дагы толтуруп келебиз да. Ар бир жаз салып аткан үйлөрүбүздө. Мына буйруса сиздин үйүңүз дагы ичи толду. Албетте бунун баардыгына себепкер канабыз, колдогон, жардам берген эли журтубуз. Баарыңыздардан рахмат. Алла ыраазы болсун, тынч болуңуздар. Анан мен бул үй боюнча толук канча расход кеткенин бүгүн азыр Кудай өзү өткөрүп алган болсок, Мээрбек байкеде бардык чектер бар. Ошол чектерге жараша мен сиздерге отчетту берем, туугандар, буюрса сөзсүз. Канча расход кетти. Ошол кеткен расходдо кайсыл акчадан кетти, анын баардыгын алдыдагы отчетумда берем буюрса. Көрүшкөнчө, тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.